وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ deydi. Buna ayatты қараңыз. Ne деген? وَاتَّبِعُوا sizler erçigile أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Robыңардың тарауынан түшірілген қасиетті улуу Құр'ан-ы Карим ең чырайлы жолдор. Ошол жолдомого эрчигиле. Алла Субханаху ва Таала Құр'анда барыбызга жашоонун толук жолдомосун берген. Толук жашоонун эрежесин берген. Құр'ан-ы Карим бул окусаң сооп боло турган эле китеп эмес. Сообу итак эле бар, талашсыз. Құр'ан-ы Карим жашоонун планы, жашоонун системасы, жашоонун эрежеси, жолдомосу, багыты. Құр'ан Алла Субханаху ва Таала инсан жашоосуна алып келсин деп түшүргөн. Биз ойлоп атпайбызбы, Құр'ан көрсөтүлгөн өлүктөр үчүн эле экен. Құр'ан окуп ата кылсаң ошолорго сооп экен. Анан бизге да сооп болуп калышы мүмкүн экен дегендей бар. Құр'ан-ы Карим жөнүндө сооптун эле китеби эмес, дагы айтайын. Сооп итал алхамдулилlah бир тамгасына 10 сооп берет Алла Субханаху ва Таала. Сизге дагы кимге багыштасаңыз ошого бардыгына берет. Құр'ан жүрөктү тазалаш үчүн шифа лима фис судур. Жүрөктөргө шифа Құр'ан. Шек, күмөн, ширк, капырлык, зулумдук катып калган жүрөктөр, таш боор жүрөктөр. Мейлиби? Көрө албас жүрөктөр, текебер жүрөктөр, чагымчы жүрөктөр. Бардыгына шифа Құр'ан-ы Карим. Бардык күмөндөрдөн, бардык арам, кумардан бардыгына шифа Құр'ан. Құр'ан-ы Карим шифа. Жүрөк тазалай турган китеп. Адамды оңдой турган китеп. Аң сезимди, көз карашты оңдой турган, ниетти оңдой турган китеп. Адамды бардыгын дүнүйөсүндө, кабырында, ахиретинде оңдой турган китеп Құр'ан. Алла Таала ошончо айтат, Робуңардын тарабынан түшүрүлгөн Құр'ан-ы Каримдин чырайлуу эрежесин эрчигиле. Чырайлуу эрежесин эрчигиле. Андан чырайлуу жол жок. Андай чырайлуу, андан чырайлуу. Түз жол жок турган. Бардыгында. Не дейт? Азап капысынан келип калаардан мурда мин кабли аятиякумул адаб багтатан ва антум ла таш'урун. Мына аятка көңүл буруңуз не дейт? Құр'ан-ы Каримдин артынан эрчигиле чырайлуу жолдомосуна. Капысынан силерге азап келип калаардан мурда. Жана силер сезбей калган учур болуп калбасын. Ва антум ла таш'урун. Сезбей кал, билбей калганда ушунда капысынан келип калса азап бүттү. Андан кийин каякта эрчийсиң? Кантип Куранга амал кыласың? Качан Куран окуйсуң? Качан Куранга ой жүргүзөсүң? Убакыт өтүп кетти, бүттү. Құр'ан-ы Каримде бактатан деген сөзү күтүлбөстөн капысынан келгенди айтат. Кыямат капысынан келет экен, өлүм капысынан келет экен. Кыямат күн капысынан болот экен. Хадистерде келет. Адамдар базарларда соода кылып, материалдарын көрсөтүп аткан болот экен да. Мына карасаң, мына көрдүңбү мына материал? Сонун бекен, гүлдөрүн кара, о кыямат болуп калат экен да бияк. Материалын жазып көрсөтүп атканда кыямат болуп калат. Өлүм болсо, субханаллах, таптакырдан айтып келбейт экен да. Тапта айтып келбейт экен. Wal maut ya'ti baghtatan wal qabr sanduqul amal. Ölüm kapısından gelir. Alemi kabır amaldın sandığı deydi. Жақсы жаман işlerinizдің бардығы қабырда sizi күтіп тұрады. Қабырда бардығы сіздің шынығы банкыңыз қабырда. Емнені жүреді, емнені салып, емнені сақтасаңыз ошол дейді. Амалдың сандығы дейді. Ya man bi dunyahu iştagal ve garrahu tulul amal vel mevt ya'ti baghtatan vel qabru sanduqul amal. Ey dünya menen alektenip ahiretте unutуп калган пенде, sizge мага айтып атат. Ey дүнүйөсүндө алектенип калган, акча санаганга эле, алтын санаганга эле алектенип калган.
Dünyasına alekteniп kalgan. Atı, malı, koyu, sarayı, үйü, oşo menен alekteniп kalgan. Dünyasına alekteniп kalgan. Uzun ümit aldap koygan deydi. Uzun ümit ne koygan? Uzun ümit aldap koygan. Ölüm kapısından gelen. Kabır amaldın sandığı deydi. Şunun için inşallah kılgan her bir gündögü жақшы жаман işlerimiz kabırga saktалып atadi. Ahirette tarazıga tartıladi. Bari жазылып kitap katары берилет. Sizge kitap bulsa onu kılıp жазып, tigip amaldardын bарын ikra kitaba, kitabыңды oku deydi. Kitapты beredi. Amal kitabı veriledi. Balagатка толгондон өлгөнгө чейин балагат бул старт. Амалдын старты балагаттан башталган. Макул бу? Өлүм бул финиш. Амалдын финиши. Бүттү. Ушуга чейинки китеп бар жазылат дагы. Бардыгынан кийин оң жактан же сол жактан китеп берилет. Оң жактан берилгени бактылыктын белгиси, сол жактан берилип калбасында өлдү да анда уже. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqul ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Kur'anda Allah Taala ne deydi? Kimge oң жагынан бериле турган болсо китеп ал айтат экен, сүйүнөт да. Билип калды ошо оң жагынан берилди. Ана деп сүйүнчүлөп бардыгын айтат экен. Адамдар, окугула мына менин китебимди деп адамдарга сунуштайт экен окуганга. Мен билем, эмнени жаздырганмын, ичинде кандай амал кылам. Ошон үчүн оң жактан берилди. Эми силер окугула просто давай. Силер таанышкыла. Менин тахажжутум менен, менин ихласым менен, менин курбанчылыгым, кайрымдуулугум менен, кечиримдүүлүгүм, кичпейилдигим менен, Allah'ın sүйүүсү, пайгамбарыбыздын сүйүүсү, Кур'андын сүйүүсү менен таанышкыла мен Алланы канча жакшы көрөт элем. Пайгамбарыбызды канча жакшы көрөт элем мен. Ахирет бардыгына окугула дейт. Ха умqra'u kitabiya. Мына окугула мен. Inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Мен бекем ишенет элем. Ушул эсебиме сөз бүгүн жолугам деген. Ушул күнгө ишенгем. Ушул күн бар деп шектенбейт элем, күмөнсүрөбөйт элем, экиленбейт элем. Ушу китеп берилет деген күнгө, ушу эсеп китеп болот деген күнгө 100% ишенет элем. Инни зананту анни мулaqin хисабия. Китебиме жолуга турганыма точно ишенет элем. Ана. Fa huwa fi 'ishatin radiya. Мына ушул адам ана бактылуу жашоодо ушул деп Алла айтат. Түбөлүктүү бактылуу жашоо ушуга берилди дейт. Fi 'ishatin radiya. Qutufuha daniya. Бейишке кирген анаки түбөлүктү рахатта жашасын. Ал жактагы баягы мөмө жемиштер асылып турат, жакындап турат. Барды. Алла Таала сыпаттап берип атат. Бу дүйнөдө машалла курбанчылык кылдың эле, жакшы амал кылдың эле, күнүч болсун деп кыйкырып бакырып эле. Чечим мурдан чыгып калган экен. Муну эмне кылайын? Менин байлыгым кетти. Менин бийлигим мага эч нерсе кылып жардам бере албай калды. Бул акыйкат, Алланын сөзү бул. Эртеге боло турган окуя бул. Калайбызбы, ошого кетип атабыз биз азыр. Ахирет бар. Кур'ан акыйкат китеп, Кур'ан чын китеп. Алла Таала бардыгын кабарын берип койгон. Биз бу дүйнөгө келгенге чейинки кабарды берген. Азыр келип жашап атабыз, эмне бала болуп атат, бунун кабарын берген. Өлгөндөн кийин кандай болот, анын бардыгын кабарын берген. Кур'ан